Биз 30 жылдан бери бир эле система менен келатабыз, башкаруу системабыз. 10 жыл мурун конституцияны жаңы кабыл алып, парламенттик башкаруу деп атап аны, партиялык шайлоо деп 10 жыл мурун эмес экен, 12 жыл мурун, 13 жыл мурун экен. 2007 жылдан бери башталбады партиялык система деп, партиялык шайлоо, партиялык башкаруу деп. Бирок ошентип айтылганы менен баягы илгерки 30 жылдан бери келаткан башкаруу системабыз өзгөргөн жок да. Биз ошону өзгөртүшүбүз керек. Анткени баягы реформа кылдык, өзгөрттүк деп коюп, бирок кичине жылмалап коюп эле баягы эле система келатпайбы. Чириген система да, мындайча айтканда. Ошону биз бүгүнкү күндүн талабына ылайык, элдин талабына ылайык өзгөртөлү деп атабыз. Албетте бут тозуулар болуп атат. Баягы мурдакы ушул бүгүнкү ичип жеген, коррупцияга аралашкан, анан бир кишинин же бир гана топтун кызыкчылыгына иштеген система болуп атпайбы. Мына ошол топтор бүгүнкү күндө бут тозуп, жок конституциялык реформага барбайлы, барсак дагы ушул эле бүгүнкү күндөгү эле партиялык шайлоону, анан парламенттик башкарууну калтыралы деген күчтөр бут тозуп атат да. Мен 2005 жылы бир мандаттуу шайлоо округунан келгенмин. 2,5 жыл иштедик. 2,5 жылдын ичинде ошол бир мандаттуу шайлоо округу элге тез сиңип кеткен. Анткени ар бир район өзүнүн депутатын таанып билген. Кандайдыр бир проблемасы болсо, жергиликтүү бийликтен болобу, соттон болобу, прокуратурадан болобу, өзүнүн депутатына келип кайрылып, анан маселелерин чечип, адилеттүүлүктүгө жетип кетчү да. Андан кийин 2007 жылдан баштап партиялык система деди, партиялык шайлоо, анан партиялык башкаруу деп койду дагы. Партиянын башына бир лидерди алып келет, калганынын бардыгын эл тааныбайт. Алар акча менен келет, анан кийин баягы элди кабыл албайт. 5 жыл ошо жыргализм менен өтөт дагы. Эл менен бийликтин ортосундагы байланыш ажырап калды да. Анан ошондон эл бүгүн толкундоолорго барып, бүгүнкү системаны алмаштырып атат. Ошон үчүн биз азыр партиялык башкаруу дегенден кетип, президенттик башкарууга барышыбыз керек деп атам мен. Анан курултай системасын киргизип коелу деп атам, курултай институтун. Партиялык системаны, мисалы мен 3-чү жолу 2007, 2010, 2015 көрдүк, мына мамлекет. Мына 4-чү жолу 20-жылы дагы партиялык шайлоо болгондагы ушунун кесепетинен мына 3-чү революция болуп турат. Бийлик алмашып турат 3-чү жолу. 3 жолу көрдүк. Мен экинчисин көрүп калдым. 2010-до мен партиялык тизме менен шайлоого келдим. Биз эмне кылдык? Бул бүгүнкү мына конституциянын негизинде. Шайланып келип 5 партия келдик. 5 партия келдик дагы мамлекетти коалиция түзүп, баягы экөөнү оппозицияга таштадык дагы 3 партия келип коалиция түздүк. Коалиция түзүп туруп, мына мамлекет үстөлдүн бети болсо, ушуну 3кө бөлүп алдык. 3кө бөлүп алып туруп, анан каалагандай калчадык мына. Итбай Чотбайдын баарын ошол жерге должностторго алып бардык. Мисалы, тракторист алып барып туруп эле министр финансов кылып койгондой эле болду да. Ошондой эле болуп кетти. Азыр дагы бүгүн ошондой каша бүт. Министрликтердин бардыгында бир эле Минфинде эмес, же башкада эмес, мына ушундай. Ушинтип, ушул бүгүн да ушундай. 2015 жылда ушундай болду. Мына партиялар азыр деле отурат. Эгерде бүгүн партиялык система келип, жана 6-7 партия келди го баягы өткөндөгү шайлоодо. Келсе дагы деле ушундай болмок. Андан дагы жаман болмок да. Ошон үчүн мамлекет барып туруп сазга батып калды бүгүнкү күндө. Анан биз ушул системадан кетип, андан көрө кыргыз мамлекетине, кыргыз элине кандай система керек экенин бүгүнкү күндө ошол системаны түзөлү деп атабыз. Эл каалап аткан системаны. Эл көрдүңүздөр бүгүн бир мандаттуу округтан шайлоо болсун деп атат. Эми муну дагы баягы референдумга алып чыгып чечебиз го, конституциялык кеңешме болуп түзүлүп, баягы талкуулар башталгандай, балким сунуштар болоттур, балким көпчүлүгү баягы аралашма болсун, же болбосо бир мандаттуу болсун, же балким көпчүлүгү кайра эле партиялык система болсун деш мүмкүн, партиялык шайлоо болсун депчи. Аны дагы убагында көрөбүз.